Assalamu алейкум достор, қандай тұрасыздар? Маяққа біз заправка келгем, үйдің жанында. Ардайым Салимушканы мектепке тастап қойып, ушул заправкадан заправка кылган жумушка кетем. $2.85 екен да. Мен могу регулярдан эле куюп салам. Мыякта Америкада соляркадагы бензин таза да. 1 галлондун ичинде 3 литр 800 грамм. $2.85 екен да. Мен санадым 67 сом екен. Сомго которгондо Америкада азыр 1 литр май 67 сом екен. Анан полный бак куябыз. Мен деген Америкага келгенден бери бир да жолу 2 литр, 3 литр, 5 литр куя электим. Азыр мен до конца барат да. До конца барып $60 болобу, $70 болобу. До конца куям да. Достор, мындай болуп атат да. Кар абдан жаап салды. Көчөгүн дагы жаады. Азыр силерге көрсөтүп коеюн. Он бар кар, бирок Америкада жолдорду жакшы тазалайт. Таптаза, кар калың, бирок жолдор таза. Ана жакында бир видео көрүп калдым. Мен абдан жакшы тааныган иним Кыргызстанга барыптыр, үй бүлөсү менен көчүп кетиптир, анан аяктан интервью бериптир. Мен ушундай кишилерге таң кала берем да. Америкага жашап, 10 жылдан ашык жашап, Американын суусун ичип, Американын авасы менен дем алып, мияка бутка туруп, Америкадан үй алып, машина алып, бардык нерсеге жетип, андан тышкары тракта көптөгөн жылдар иштеп, анан Кыргызстанга барып алып, аяктан бутуна туруп, аяктан дагы үйлөрдү алса керек, аяктан да жерлерди алса керек, аяктан да бизнестерди алса керек. Бир саатка жакыныраакпы, же жарым саатпы, мындай интервью бериптир да, Американы шыбаптыр да. Ушундай адамдарга таң калам да. Америкада жашадың, жакшылыгын көрдүң, Кыргызстанга барганда, Америкага бардык, Америкага рахмат, бутубузга турдук деп коюш керек да. Мен деген 2 күн мурун силерге видео чыгаргам. Кыргызстандан бир инвестор чыгып, $70,000 трак алды, ошого обмен керек болуп атат деп видео чыгарсам, достор, 5 минуттан кийин бир инибиз чыгып туруп айтты. Байке, мен эле которуп коем депчи. $70,000 мен эле которуп коем, сизге берип коем, Кыргызстандан алып алам деди да. Анан достор, андан кийин кетер 10-15 бала чалды. Мына Кудай турат, 10-15 бала чалды. Ар бир айтты, Алмаз байке, мен жаңгыз эле которуп коем депчи. Сизге берип коем, Кыргызстандан алып алам депчи. Анан бир чети таң калдым, ушунчалык таң калдым. 10-15 бала чалды дагы, баары эле мен жаңгыз эле которуп коем дейт да. Значит, мияктагы балдар иштеп атат да, иштеп акча тыйын таап, мекенге которуп, азыр Кыргызстандагы салынып аткан үйлөрдүн 95%-ын эле мигранттар алып атат да, достор. Ошондой акчаларды таап аткан, буттарына туруп аткан, анан мекендештер барып алып, чиркин жашоо, анан Американы шыбаса, жаманке. Мен деген интервьюларымды көрөсүңөр, мен Америкага келгенимен 12,5 жыл болду, эч кандай жилет этпейм деп айткам да. 16 жыл телекомдо иштеп, однокомнатный квартира ала албай койгом деп айткам. Чынбы, достор? Анан деген балдар жөнүндө ал айтат атпай, 12 жашар балам бизди укпай калды депчи. Бул деген калп карандай калп да, достор. Бул ата эненин өзүнөн зависит этет. Мен ушул жерде төрөлүп, студент болгон балдарды көргөм да, үйүнө конокко баргам. Мен далай кишилер мени конокко чакырат. Үйүнө конокко барсам, көптөн бери жашаган үй бүлөлөр бар да, мыяктачы 25 жылдан бери жашаган үй бүлөлөр бар да. Үйүнө барсам, балам мияктан төрөлгөн дейт, кызым мияктан төрөлгөн дейт. Карасаң тим эле мизилдейт. Ассаламу алейкум деп 2 колдон салам бере калып, өтүңүз, байке, келиңиз, алыңыз, жеңиз деп сыйлап, анан ата энесинин көзүнө эле карап турган балдар бар да, көзүнө эле карап турат. Даже айтпайт, балам тияктан бар бирдеме алып кетчи, балам, кызым чайдан куя койчу дебейт. Көзү менен эле минтип койсо, шак жасаган эмелер бар. 12 жашар бала бизди укпай калды деген болбогон нерсе да. Ар бир ата энеден зависит этет. Мен кээ бир ата энелерди көрүп атпаймынбы? Сотканы берип койгон баласына, карабайт, эртеден кечкечи. Робот болуп калганда баласычы. Андай робот Кыргызстандан деле болуп калат. Кыргызстандан деле жаман балдарга, бандит балдарга кошулуп алып, бузулуп кеткен балдар деле толтурат. Просто эми ошондой кишилерге таң калам. Видеосунун башынан аягына чейин Американы шыбаптыр. Мындай болбойт, достор. Америкада жашап, бутка туруп, Кыргызстандан бизнестерди ачып, мал салдарды алып, ата энесине жардам берип, анан 10 жылдан ашык жашап, анан кеткиси келет. Кыргызстанга эч бир жер жетпейт да. Мен үчүн да Кыргызстан номер 1 мекенибиз. Эч ким, эч бир өлкө жетпейт. Просто биз бара турган жерибиз Кыргызстанда, чынбы? Ар бир киши ар кандай убакта кетет. Кээ бирөө 5
жылда кетет, кээ бирөө 10 жылда кетет, кээ бирөө 20 жылда кетет, кээ бирөө 1 жылда кетет. Кээ бирөөнү Америка жагып калат, жакпай калат. Анан болбойт да. Жаман шыбап салды да. Жаман шыбап салды. Мына мени кой берип атат могу машина. Басып барсам токтоп атат, өтүп кет деп. Чиркин жашоо. Азыр деген жанагы Айтурган деген карындашыбыз видео чыгарбадыбы? Жолдошум экөөбүз бир жумада $30,800 гроss жасадык деп. Экинчи жума 27,000 гроss жасадык. Абдан туура. Азыркы учурда прайм болуп атат. Биздин компанияда деле балдар мына кудай турат, калп айтпайын, кудай турат. Кээ бир жүктөрү, кээ бир баар эмес, 6-7ден деле алып атат. А кээ бир жүктөрү 10дон, 16дан бир баланы көрдүм, $24 алды да. Бир майлы. Бирок бул кыскараак трип деп коет да, бирок кыскараак. 200 эле майл айдап койсуң, $10 алсаң $2,000. Элестеткиле. 200 майл айдап койсуң $10. Мен деле жана жазбадымбы? Менин бир иним бар мыяктачы, жакшы көргөн иним бар. 21-жылы Алмаз байке жүрү кеттик эмеге деди. Калифорниягачы. Амазонда иштеп келештеп. Мен барбай койгом. Жаңгыз бала ноябрь, декабрь 2 ай иштеп келди. $60,000 таза пайдамен келип, үстүнө 4,000 кошуп, Дворец спорттун жанынан двухкомнатный квартира алып, иностранецтерди киргизип, 450 эле ушундай долларга киргизип койгон ата-энеси до сих пор. Ошондон бери алып келатат да пайдасынчы. Жигиттер, азыр деген ошол сөздөрдүн баары Американы жамандаган тракта эмне деген жигиттер иштеп жүрөт, түшүнбү? 10,000 деген, 20,000 деген кыргыз жигиттер иштеп жүрөт трактачы. Анан Кыргызстанга барып, Американы шыбаганы, жамандаганы өзү дагы трак айдаган далчы. Ошо тракта иштеп жүргөн жигиттердин баарынын бай эмесине шек келтирип атат да. Авторитетинечи. Мыякта баары эле жакшы жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Жашап жүрөбүз. Ата-энебизге жардам берип атабыз, туугандарга жардам берип атабыз. Чиркин. Квартираларды алып атабыз, жерлерди алып атабыз, бизнестерди кылып атабыз. Чын эле айтып коеюнбу? Мамлекет үчүн мигранттардын көп болгону жакшы. Мигранттардын баары бир дагы, например, Кыргызстандан бир дагы чыккан мигрант жок болсо деп коелу, мигрант жок. Же болсо миллиондогон мигранттар тышта жүрөт. Мамлекетке миллиондогон мигранттар тышта жүргөнү жакшы, анткени инвестиция кирет. Баарыңыздар эле билесиздер да, бюджеттин 40%-ин мигранттар түзүп коет да. Эгерде мигранттардын бүт баары кайра тияка барса, Кыргызстанга барса, аларды жумуш менен камсыз кылыш керек, үй менен камсыз кылыш керек, толтуран нерсе менен камсыз кылыш керек. Ана мындай поступление болбойт да, элестеткиле. Азыр моякта эмне деген жигиттер иштеп жүрөт, үй бүлөлөр жашап атат. Кыргызстанга жиберем, мага постоянно чалат. Алмаз байке 30,000 бар, 40,000 бар, 50,000 бар. Даже атын айтқым келбей атат. Бир блогер инвест чыгып атат. Алмаз байкеме үй алып аттым эле, обмен барбы депчи. Чиркин. Ошон үчүн ичкен кудукка түкүрбөй жүрөлү, достор. Мына бир гана сөз, ичкен кудукка түкүрбөй эле коелу. Америкада жашадыңар, Кыргызстанга кетебиз баарыбыз кетебиз. Бирок барганда үзүрүн көрдүм, Америкага рахмат деп коюш керек. Эми Американын өзүнүн политикасы бар да. Биз деген эч кандай мындай претензия кыла албайбыз да. Азыр Кыргызстанда жашаган элдер айтып атабы? Индейцтер толуп кетти, Индиядан келген кытайлар толуп кетти депчи. Жаман көрүп атасыңарбы? Американецтер да жаман көрөт. Бул биздин жер, мигранттар толуп кетти депчи. Трампты баар американецтер жакшы көрүп аткандыр да, жакшы көрүп аткандыр. Молодец деп атат да. Биз жактырбай атабыз мигранттар бизге басым жасап атат депчи. А так майдай жагып атат да. Например, биздин президент эле кытайлыктар кетсин десе, кыргыздарга жагабы? Ошол сыяктуу эле американецтерге деле мигранттарга кысым жасап, бул американецтер биринчи очередь. Ошолор жумуштуу болуш керек, ошолор жакшы жашаш керек. Андан кийин мигранттарды айдаш керек деп атат. Мына биринчи жолу грин карта оюну болбой калчудай болуп атат. Бир да жолу мындай болгон эмес. Мына Трамп токтотом грин картаны деп өткөн президент болгондо деле айткан да. Мына азыр октябрда баштала турган грин карта. Октябрь бүтүп атат. Ноябрь бүткөн, декабрь уже болбой да калышы мүмкүн грин карта. Бирок булардын бүт баары убактылуу нерсе. Трамп кеткенден кийин баары да ордуна келет. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Жолдо жүргөн жигиттер аман эсен сак болуңуздар. Кыргызстанга барып алып, Американын суусун ичип, абасы менен дем алып, жамандабагыңыздар. Америкага рахмат, бутума турдум деп койгула, бүттү, бир эле сөз.